НТС-тің түз эфиринде артарап, аны алып баруучусу Мемирбек Айтикеев, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков маркум кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин ата-энесине эрдик медалин расмий түрдө тапшырып жатып, журналисттердин иликтөөлөрдү, алардын маалыматтары коррупция менен күрөшүүгө чоң жардам берерин айтты. Ошол айтылып жаткан журналисттик иликтөөлөрдүн сапаты кандай? Ал маалыматтарга бийликтер канчалык түрдө реакция жасап же көңүл буруп жатат? Биз НТС каналынын түз эфиринде ушул теманын айланасында талкуу кылабыз. Эмесе биз менен болуңуздар. Азыр алгач программанын башында бүгүнкү программанын коноктору менен тааныштырууну баштасам. Биздин биринчи коногубуз ошол журналисттик иликтөөлөр фондусунун төрагасы Айбек Турдалиев. Жана ошондой эле экинчи коногубуз НТС телеканалынын иликтөөчү журналисти Азият Жекшеев. Жана үчүнчү коногубуз Токтосун Шамбетов, Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти. Жана ошондой эле төртүнчү коногубуз коомдук ишмер, фермер, активдүү жарандардын бири Манас Саматов мырзалар бизде бүгүн конокто. Алгач сөздү ошол кесип менен ошол эле иликтөөлөрдү жасап келген журналисттерден баштасак, алгач Токтосун сизден баштайлы. Ошо журналисттик иликтөөлөр болуп жатканда, ошолорго мындай бийлик тараптан реакция барбы? Аларга мындай кандайдыр бир жыйынтыктарына жараша ошондого айтылган маалыматтарга көңүл бурабы? Эми бир тараптуу жыйынтык бар же жыйынтык реакция кылбайт деп айтыш мындай менин объективдүү же субъективдүү пикирим болуп калат. Ошон үчүн бир ондук шкала менен баалайлы ошол эменичи канчалык реакция кылат дегенде. Демек, бийлик азыркы күндө бир 5 же 4-тün тегерегинде гана реакция кылат да, толук бир 10%да, жарымга жетип жетпей. Мисалы өзүнө ыңгайлуу учурда, өзүнө ыңгайлуу же ошол бийлик башында тургандардын жакындарынын былыгы чыгып калбаган иштер болсо, сөзсүз аларга дагы аброюна, алардын да кадыр-баркына көтөргөн керек да. Мисалы, ошол журналисттер көтөрүп чыкты, мен дароо реакция кылдым, ошол иликтөөгө, ошонун акырына жеттим дегенге аларга да сөз керек. Ошон үчүн өзүнө ыңгайлуу бир иликтөөлөрдү албетте бийлик дагы дароо реакция кылып, укук коргоо органдары бир 20-10 күндүн ичинде кылмыш ишин козголгонун көп билебиз. Муну мен өзүмдүн кесиптешим маркум Улан Эгизбаевдин иликтөөлөрүнөн билем. Ал ошол иликтөөлөрдү чыгарып, көпчүлүк массалык маалымат каражаттарына таратып, Facebook, социалдык тармактардан жеке ошол органдардын өзүнө барып, тийиштүү органдарга барып такалап, мондой болуп аткан турбайбы, могул жерде коррупция бар турбайбы дегенде гана ошол бир 10-15 күндөн кийин гана кылмыш иши козголуп, ошол иликтенип атат, ошол боюнча текшерүүлөр жүрүп атат дечи. Бирок бир дагы ошол кылмыш журналисттердин иликтөөсү менен бир барып бирөөлөр соттолуп кеткенин албетте билген жокмун. Мындан болгону бир мисалы жеп чуусун айтабы тетисте. Мында бир коомчулук резонанс жаралып кеткен үчүн эле бир айрым азыр аткан элер шектелип абакта отурушат. Бул баягы жалпы коомдук пикир жаралган. Коомчулук пикирин жаралган үчүн эле. Бирок жалгыз журналист өзү бир иликтөөнү аягына чейин чыгарып, мына ушуну аныктап бердим силерге, мына ушундай экен десе, ошол дароо эле реакция кылып, ошону текшерип баштоо мындай сейрек кездешет да биздин бийликте. Кийинки сөздү ошо Азиятка берерде. Азият мырза, мына сиз буга чейин ошол эле таанымал эмеспи жарандардын көчөдөгү эң баштыктарын, алардын бир мыйзам бузууларын ачык көргөзүп келгени менен таанымалсыз. Кийинки учурда ошол иликтөө багытында да өзүңүз иштер жасап жүрөсүз. Акыркы иликтөө кандай болду, анан бийликтердин реакциясы кандай буга? Ошо мен деле Токтосундун сөзүн улай эле айтып кетет элем. Акыркы иликтөөбүздү үлгү катары айтсам, Кочкор районундагы коррупциялык иштер боюнча болгон. Ал жакта миллиондогон акчалар каяка сарпталганы белгисиз болуп чыккан. Анан эң кызыгы бул окуяны биздин эле НТС каналынын кызматкерлери мындан 2 жыл мурда дагы көрсөтүшкөн. 2 жыл мурда көрсөтүп, ушундай окуя болгон деп айтышкан да. Биз ошону эле кайра кайталап, анан кененирээк айтып бергенге аракет кылдык. Анан ушул 2 жылдын аралыгында негизи бул окуянын болуп кеткенине бир 4-5 жыл болуп калды. Ушул күнгө чейин эч кандай реакция болгон эмес. Прокуратура албетте башка тийиштүү органдарга деле барып талап кылганбыз. Кандай чаралар көрүлдү эле, булар боюнча териштүү иштер жүрүптү убагында. Кандай чара көрүлсө, баары эле иштер жабылып калган. Же азыркыга чейин созулуп келаткандар да. Бул эмнени айтат? Буякта журналисттерди айтпаганда деле мындай коомчулук өзү көтөрүп чыккан күндө деле мындай иштер көп учурда аягына чыкпай калгандай да. Анан журналисттер туурасында биздин иш боюнча айтсак, биздин көп учурда иликтөөлөрүбүз Токтосуз айткандай иликтеп мындай далилдеп берген күндү деле коомчулук арасында эле талкуу жаратып, тийиштүү органдар тарабынан эч кандай чаралар көрүлбөй калат да, тилекке каршы.
Кийинки сөз ошол Айбек мырза, мына сиздер буга чейин ошол Улан Эгизбаев бир топ резонанстуу иликтөөлөрдү жүргүзүп келген, анан кийин анын көзү өткөндөн кийин ошол ишти улантуу үчүн дагы бир мыкты журналисттер чыксын деген максатта бир коомчулук, коомдук ишмерлер бир ортого чогулуп, анан кийин ушундай бир фонд түзүлбөдүбү? Иликтөөчү журналисттерди колдоо депчи. Бул кандай багытта иш алып барат? Анан деги эле учурдагы абал боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирип кетсеңиз. Тилекке каршы биздин кесиптешибиз болгон Уланбек Эгизбаевдин арабызда жок болуп, анан ушул иликтөөлөр боюнча журналистиканын фонду ачылганы дагы ачылбай деле койсо болмок да негизичи. Бирок ошого түрткү берген Улан Эгизбаевдин резонанстуу, чуулгандуу, коррупцияга жана мыйзамсыз болгон көрүнүштөргө күрөшүп, ошолорду бетин ачып, кадимки эле детективдей болуп, кичинекей илинчегинен баштап аягына чейин чыгарып, ошонун баардыгын көтөрүп, бир деңгээлге чыгарып койду да. Уланбек Эгизбаев кыргыз тилдүү журналистикасында коомчулукта чоң бир эбегейсиз бир ордун жана иликтөө журналистикасынын деңгээлин көтөрө алды да. Анан раматылык ошол Уландын артынан фонд түптөлдү. Фонддун азыркы алдыга койгон максаттарынын бири ошол Улан Эгизбаевдей болуп иликтөөлөрдү жүргүзгөн улан кыздарга бизден фонд аркылуу акчалай каржылоо болот. Жана журналисттердин көбүнесе баягы эмоция калтырышып, далили жок, факты жок, ачык булактар менен иштей албай, бир тараптуу эле бир маалыматты чыгарып койгон учурлар көп кездешебиз. Анын артынан соттук териштирүүлөр же болбосо ошол журналистке же редакцияга айыппулдар салынат. Фонддун бирден бир максаттарынан ошол журналисттерге юридикалык жактан да бир багыт көрсөтүү, маалымат берүү. Анан журналисттер, баягы редакцияда иштеген журналисттер менен блогерлер, активисттер, же болбосо ошол эркин жүргөн журналисттердин бирден бир маселеси бул каржылоо маселеси. Каржылоо маселеси келип эле ошол барып жол киреси, жатаканасы, же болбосо ошол алган камерасы, оператордун акысы деген сыяктуу көп чыгымдар бар да. Ошол чыгымдарды биз ошол фонд аркылуу каржылап берүүнү чечтик да. Андан тышкары фондко келе турган темалар, булар актуалдуу темалар болуш керек да. Аябай актуалдуу бир өзгөрүүлөрдү ошол теманы көтөрүп чыккандан кийин бир өзгөрүү боло тургандай темалар болуш керек. Мисалы кандай темалар болуш керек? Актуалдуу. Актуалдуу Кыргызстанда чек жок. Чек жок. Ал социалдык тармак, баягы социалдык маселелер болушу мүмкүн. Ал юридикалык маселелер, же болбосо экономикалык маселелер болушу мүмкүн. Багыты чектелбейт анын. Каржылоо бул ошондо анын каржылоо булагы жумушуна гана керектүү нерселер болобу, же ал үчүн мындай бир шыктандыра турган, бир стимул бере турган? Стимул бере турган жылына бир жолу ошол Улан Эгизбаевдин туулган күнүнө карата 12 февралда жылына бир жолу өтүүчү сыйлык болот. Ал эми 2 ай сайын азырынча биздин фонддун мүмкүнчүлүгү азыраак, бирок кийинчерээк биз мүмкүнчүлүгүн көбөйтөбүз да. Ар бир 2 ай сайын биз грант жарыялайбыз. Темалар ар тараптуу келиши мүмкүн. Чек жок, багыттарына жана актуалдуулугуна жаша келе берет да. Анан биздин байкоочу кеңеш ошонун ичинен ылайыктууларын, ишке аша тургандарын алып, анан ошолорду каржылайт. Бирок ал берген тарапка купуялык сакталып турат да. Анткени токтосу мына ушул материалды алып чыгат экен, мындай багытта десек, ал билим кылат дагы, ал материал чыкпай калышы да мүмкүн. Ошондуктан ишке ашырылганга чейин купуялык сакталып турат. Манас мырза, мына сиз талаадагы жаңы технологияларды, мындай бир айыл чарбасындагы жаңы технологияларды киргизүүдөн тышкары интернетте отуруп алып, коомчулуктагы окуяларга бардыгына мындай көңүл буруп, өзүңүздүн жарандык пикириңизди айтып келесиз да. Анан азыр кесиптештерим айтты, мына бир жартылай бийликтер тараптан реакция болот депчи. Анан бул сапаты кандай болуп атат сиздин пикирде? Буга эмне түрткү болушу мүмкүн ушундай толук кандуу ага көңүл бурулбай жатышына? Менимче коррупцияга байланыштуу журналисттик иликтөөлөрдүн өзү маани маңызы өтө терең эмес. Бул үстүрттөгү көрүнүштөрдү эле иликтеп,
уурunu колунан кармап, кылмыш ишин козгоп, сотко өткөрүп берип сыяктуу мындай бир түшүнүк калыптанып калды да коомдо. Биздин коррупциянын түпкү тамыры өтө терең. Бул биздин саясий системабыздын жаратылышынын өзүндө. Анткени мына бир мисал. Президенттик аппарат шайланбай келген бийликте жетекчилик кызматта отурган кишилер. Ошол эл шайлабаган, эл тааныбаган кишилер келип туруп, баягы биздин чөнтөк парламенттин тизмесин түзөт. Өз учурунда парламентте жанакы бизнес партиялар ошол депутаттык мандатты сатып тизме түзөт. Мына сизге коррупция. Бул системаны бардыгыбыз билип айтып жүрөбүз. Ошол системаны сындырууда, ушундай бир көрүнүштөрдү ачыктоодо журналисттер мындай жетиштүү жарандык мен ошону айтмакчымын да. Ушул теманы эч ким козгобойт. Анан кийин ошол партиялык тизмеге менен келген депутаттар көчөдөн келген кишилерди алып келип кызматка коюп атат. Көрүп атасыздар. Мамлекеттик жогорку жетекчилик кызматтарда иштеген кишилер элге барганда өзүнүн жолугушуу форматын да билбейт. Окуучуларды 2,5-3 саат күттүрүп коюп барганда программасы жок болсо, маани маңызы ошо лента кесме менен бүтсө, бул кандай? Менимче бул эң чоң коррупция. Мамлекеттик кызматта өзүнүн ишин билбеген, профессионал эмес, кокустан келип калган. Айрыкча мындай бир көрүнүш бар да бизде, депутат болсо, анан кийин депутаттан кийин сөзсүз бир кызмат бериш керек. Ал адиспи, адис эмеспи? Мисалы үчүн ачык эле айтайын мен. Мына улуттук статистика комитети бар. Старший рабочий откормочной базы деген кыргызча которгон торпок багар, торпокчу. Келип туруп улуттук статистика комитетин башкарып атат. Кантип мамлекеттик бийликтин абийири болсун? Бул таптаза коррупция. Кайдан келип калды ошондой жигиттер бийликке? Эмне үчүн аны иликтебейсиңер? Принципиалдуу түптүү тамырын мисалы үчүн. Албетте андай караңгы, сабатсыз көчөдөн кишилер, келген кишилер колу ири болот. Алардын ошо даражага жеткен жолу деле ошол коррупция менен байланыштуу. Мен ушундай бир пикирди айткым келет. Демек, жетиштүү иликтөөлөр терең сүңүп кирбей атабы ошо? Чоң бир темаларды, чоң бир проблемаларды көтөрбөй атат да? Журналисттерибиз, не десем, мына бетке айткандын зары жок. Жаштар, келечекчилердин колуңарда, бирок ушундай курч мүнөздөгү иликтөөлөргө билбейм, батынбай жатасыңар деп айтсам болобу, же кандай дейм, түшүнбөйм. Жакшы, Уланбек ушундай иш калтырып кетти. Ошону көрүп туруп, коом аябай колдойт экен. Коом бийликке өтө өч болуп турат. Ошондуктан мына фонд түзүлүптүр. Мен чакырат элем мисалы үчүн, эгер коомдо болгон журналисттин бир тал чачы түшпөш керек. Ушул жактан мамлекеттик буга кепилдик бериш керек. А биздин журналисттер өтө курч маселелерди коомго ортого чыгарып, акылы жетет. Же коркушабы, же тажрыйбасы жетишпейби, билбейм. Биздин фонддун бирден бир максаты ошол журналисттерди тарбиялап чыгаруу, өстүрүп чыгаруу. Жана ошолорго дем, күч, кубат бере турган фонд болуп эсептелет. Мен Насбекени кошуп сала кетейин. Оюна кошулам, чындыгында анализ кылып, чындыгында иликтеп, түбүнө жетип, ачык кулактар менен иштөө, кыргыз журналистикасында аксайт. Мисалы мен, кесиптештердин бардыгысы мындай, балким мындай, мен өзүм кесиптештерим үчүн жооп бербейм, мен өзүм үчүн ага мойнума алам да. Буга эмне себеп болуп атат? Кандай тоскоолдук бар? Тоскоолдук барбы, же калоо жокпу, кандай? Бирок айтып атпайм, кадр маселеси боюнча иликтөөлөр бир нече жолу биздин Азаттыкта иликтөө чыккан, Уланбековдун дагы, Уланбек Эгизбаевдин дагы кадыр кеткен кадрлар дегенчи. YouTube'да излесеңиз бар. Бул маселеге такыр эле бийлик көңүл бурган эмес. Себеби биздин бийлик үчүн бир абстрактуу тема болот да, бул кадыр кеткен кадр деп. Моореки кадрың сеники болбойт экен, ушул таптакыр бул ишке жарабайт экен деп журналист эмес азыр Facebook'та ачса, аны калган киши азыр Facebook'та ачып отурат. Ошону көрүп атат да алчы. Журналист жок эле элдер айтып атат, бунун деген торпок баккан келди деген сыяктуу андан жаман сөздөрдү айтат. Ошого көңүл бурбаган, анан журналисттер барып, могул ушундай министрлик экен, мунусун да билбейт экен деп далайын видео аркылуу көрсөтүп ачып бергенбиз да, реакция албай. Экинчи суроо, эмнеге мындай болуп атат дегенге, мен балким жашмын, эмнеге мындай болуп атканын билбейм да, өзүм дагычы кандай болуп атканын. Бирок айтып атпайм, уландай болгон жигиттер, уландай болгон балдар
бирин экин бар. Ошо иликтеп, аракет кылып, чоң темаларга азуусун салып, калгысы келип атат. А бирок көпчүлүгү албетте бизде эркин журналистиканы же эркин журналист болуп бир иликтөөгө абдан шарттагы жок. Себеби телеканалдардын бардыгысы менчик, телеканалдардын бардыгысынын ээси бар. Эркин бир журналист чыгып, мен эч ким көз караш эмесмин, өзүм иликтейм дегенге бир эле эл аралык бир медиалар иштебесе Кыргызстанда, калганы 100 телеканал болсо 100 телеканалдын тең ээси бар. Анан кайсы бир жерде кызыкчылыктар кагылышы болот, кайсы бир жерде саясий оюнга айланып кетиши мүмкүн деген ой менен, мисалы мен жөнүндө бир саясатчы деп коеюн, мен жөнүндө бирөө эле журналист жүрөгүнөн, ак жүрөгүнөн иликтөө тартып, сиз жөнүндө момундай кептер угулаттыр, момундайлар болуптыр десе, сразу ойлойт да саясатчы. Ким заказ берди экен ушуга? Ооба. Же болбосо ошол телеканалдын ээси бири-бирине телефон чалат дагы. Ким заказ берип атат буга депчи, ал ойлобойт мындай, бул жүрөгүнөн эле ушу журналист иликтеп атканго депчи, ал ушинтип ойлойт да. Бул ушундай маселе бар да. Анан дагы айтайын дегенибиз ошон үчүн иликтөөлөрдүн эмеси мындай азайып кеткен да, мындай. Ошо Азият мырза, ушундай бир тоскоолдуктар, ушундай бир басым кысым барбы азыр? Жок, басым кысым иликтөө жаатында иштеген журналисттерде дайыма эле боло берет, бирок ошол нерсени кечип өтүш ал ар кимдин өзүнүн дээринде да. Ошол нерсеге баш ийип береби же мындан аркы улантып калганга аракет кылабы деген. Анан жанакы жоопкерчиликсиз калып атат деген нерсеге да кошумчалап кетет элем. Манас байке айткандай эле ошо сабатсыз кадрлардын келгени да себеп болуш керек да. Алар кандай реакцияны кылышты балким билишпейт дегендей да. Мисалы бир резонанстуу окуя болду, аны бир журналист иликтеп чыгарды, коомчулук талкуу жаратты, бирок ошону териштирүүчү киши эмне кыларын билбей отурат да, мындайча айтканда. Балким ошол сабатсыздыктан да ошол маселе жаралышы мүмкүн да. Мен кошумча кылып кетейин. Анткени бизде көп учурда эмне үчүн реакция болбойт? Реакция болбогонун себеби баардыгы бири-бирине тааныш, дос, тууган, куда таза болбоду дегенде өкүл ата өкүл бала болот да. Анан ар бир жеке менчик телеканалдарда көбүн эсе эми эч кимге эле сыр эмес, саясатчылар, министрлер, мурдагы депутаттар ошолордун кызыкчылыктары баягы кагылышып калбаш үчүн көтөрүлгөн теманы ошол түйүлдүк кезинде эле токтотуп коет да. Ушундай бир тема чыгайын деп атыптыр, бир журналисттин келиптир, ушул жака чыгарып атыптыр деп ортодон эле байланыш аркылуу чыгып ошол тема түйүлдүгүндө эле токтоп калат. Проблема ошондо. Эмне үчүн Улан Эгизбаевди биз улам айтып атабыз да? Анткени эл аралык деңгээлдеги медиада анын чыгарган материалдары баягы редакциядан өтө алды да. Аны көтөрүп аткан темалар дагы ошол редакциядан колдоосун тапты. Анан ошол резонанстуу материалдар эч мындай коркутуу, үркүтүүсү жок эле жалпы коомчулукка тарка баштады да. Анан эң дагы бир жакын коомчулукка сиңимдүү нерсеси бул кыргыз тилинде болду. Улан Эгизбаев жазган материалдар жөнөкөй, жалпак, карапайым эл түшүнө турган тилде сүйлөдү да. Ар кандай терминдер айтылган жок, бир эл түшүнбөй кала турган сөздөр айтылган жок. Жөнөкөй, кадимкидей ирети менен териштирген материалдарды чыгара алды. Мына ошол менен уландын деңгээлиндеги журналисттерди көргүбүз келет да. Манас байке айтып атпайбы? Азырынча жок, же коркуп атабы, же башка болуп атабы депчи. Арабызда көп эле журналисттер бар. Кээ бирлердин редакциялары макулдук бербесе, кээ бирлердин каражаты жок. Каражатты мына биздин буюрса фонд аркылуу каржылоо болсо, мен ойлойм, мен ишенем. Максаттуу журналисттер чыгат. Ушул сыяктуу фонддор, мисалы мен Клоп Кейджинин окуучу студенттерин билем, материалдарды орусча жазышат. Укмуштуудай анализ жана Самара деген укмуштуудай иликтеп, укмуштуудай жанагы офшорду, мисалы бизде азыр кыргыз журналистикасына эми кирип келатат, ачык булактар аркылуу ошо офшордук тетиги чет өлкөдө акчаларын каткан, байлар жөнүндө анализ кылганы, балким журналист мындай болуп атпайсыз, сиз мынтип атпайсыз, баягы кээде такталбаган. Токтосун, кечиресиң, азыр бизде телефон чалуу бар экен. Ошону алып коелу, анан уланабыз сөз. Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, каяктан чалганыңызды айтып анан ой пикириңизди. Мен Бишкектен Иса. Мен мындай айтайын дедим эле да. Мисалы Улан Эгизбаев чынында бир жакшы элге сиңип келаткан бала болчу да, баягы ушундай көзгө көрүнүп калган. Эми иман саламат болсун, ушундай урчпандар көп болсун. Мен бир нерсени айтайын дедим да.
Bizde ушул акыркы кездерде журналисттерге да көбүндөр ишенбей калды. Анткени журналисттер дагы ар тарап болуп калды да. Мисалы бирөө туура өтүнөсү, бирөөнү күнчат, бирөөнү күнчат. Мен айтайын деген мен өткөндө азаттык ушу туура кодоп бир чоң иштер боюнча мен АКОС дейт, антикоррупционный общественное содействие коом бар, ошо коомдо координатор болуп иштейм. Ана бир аябай чоң должността мен азыр айтпай койгон бир кишинин бир чоң кылыктарын айтып мен азаттыкка бардым да. Азаттыкка барсам, азаттыктын журналисттери акча аяктыда жердеш болуп кетти. Мен көрбөдүмбү? Мен көрсөтүп ошону даярдап берсем, мени бир өзүм жердештерим деп чыгарбай эртең барсам, азаттыктар жердеш болуп кетти. Кыргыз каяка барса эле бөлүп калат экен. Азаттык жок дегенде бир. Рахмат. Мында ол сүрөт десем, кыргыздар азаттык. Сөзү майым төркүнү түшүнүктүү болду. Рахмат. Байке айтып коеюн, эртең келиңиз, сиздин маселеңизди өзүбүз карайбыз. Балким башка учурда же башка моментте же биздин кабарчылар менен туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Мен сөзүмдү улай берейин. Биринчиден, журналисттер орусча айтканда предполагать этсе, мисалы мен саясатчымын деп кой. Ушу Мирбек Айтикеев саясатчы деп кой. Мирбек Айтикеев тендерди жарыялаганда ушундай шек болгон окшойт, ушундай эмиш болгон окшойт дегенде эле укук органдары текшериш керек. Сөзсүз эле журналист эми анын колунда эчтеке жок да. Камерасынан башка ачык сайттар менен иштеген бирок барып тыкылдатып тендер комиссия кимдер документтерин алып келгиле көрсөткүлө деп айтылат, бирок толук түрдө журналисттерге укук коргоочулардын укугундай болгон журналисттердин укугу жок. Аны ачып көрсөт дегенгечи. Болгону эле ачык булактар, баягы көрсөтчү булактар деле көрсөтүлөт. Ошондой шек болсо эле укук коргоо органдары текшерип койсо болот да. Мисалы Кочкор району айтылат, Кочкор районунда эми саясат жоктур, же эженде эчтеке жоктур. Эртең эле прокурор келип эле, балким же ошондордогу укук коргоочу милиция же УКМК келип эле мен энтесинен кечинде жатсам мындай иликтөөнү көрдүм. Кочкордогу айыл өкмөттүн бирдемеси жөнүндө мындай айтышты. Эртең барып эле текшерип көрөлү деп текшерип койсо болот, эми ал жерде кайнаган иш жок да. Балким эртең текшербесе бир эмеге киргизип койсо, иш планына. Энтесинен ушундай кетти эле, биз энтесинин дагы эмесине опровержение бергидей. Эртең жооп берип коелу, ушуну текшерип кол деп барып эле, чиновникке барып, ушуну депсиз, энтесинен ушундай тартты, ушуну көрсөт деп койсо болот да, мисалы. Менин оюмдачы. Ошондо болот да, ошон үчүн журналист иликтеп, ачып, баягы уландай көрсөтүп, мына маяңарда жептир, мына темир жол момду болуптур. Темир жолдо момдай тендерлер өтүптүр. Могу кагаздар менин колума тийди, өздүк булактар менен. Деп айтып, бетине тыкайлеп деле мындай шек баратат, шек жаратып атат. Могул чото ошо каттаган фирмасы ошол директорунун кошунасынын үйүнө катталганы да шек жаралып атат. Эмнеге ушул тендерди уткан эме ушул кошунасынын жанында катталып калды деп айтса эле журналист, бар текшерип коюш балким милдет деп деген менин оюм да. Мисалы үчүн баягы чуулганды ошол биздин күч органдарын айтып атпайбызбы? Чоң Россия Федерациясынын ФСБ кандай мындай уят болду да. Баягы Европада улаган боюнча ал материалдар Скрипальдар боюнча, Скрипальдардын уландыруу боюнча эми ошол жерде журналисттердин эле иши болбоду. ФСБнын жасаган ишин журналисттер эле иликтеп далилдеп койду да. Кар жаган дейт, кар жаган эмес. Биз деген чиркөөгө барганбыз деди. Чиркөөгө ал жерде жайгашкан эмес. Мисалы үчүн эки жолу келген деген далилдер. Мисалы үчүн ошону кантип эле биздин күч органдары иликтей албайт. Жөнөкөй эле мисал. Фейсбукта биздин президентибизди сөгүп койгон жигитти канча саатта кармашты? 1 саат 2 саатта эле табылды. 1-2 сааттын ичинде кармап коюшту. Демек, каалоосу болсо, эгерде ал тема бирөөнү жага турган болсо, анда аны аткарыш керек экен да. Бат эле экен. Бул биздин проблема анда эмес. Мен ойлойт элем, бардыгы эле бири-бирине чырмалышып калган. Программа бейтарап болуш үчүн айтып коеюн, мен дагы укук коргоо органдары же өкмөттүн атынан эч ким келбей калыптыр. Балким алар ошол мен айтып атпаймынбы, жанагы көп телеканалдар көп, анан иликтөөлөр бир саясий окуялардын учурунда бирөөнү жамандап бир чыгып атпайбы? Момдай болуптур, иликтөөлөр чыгып атканын айынан, балким укук коргоо органдарда, күч органдары дагы бирөөнүн куралы болуп калбайлы, бирөөнү барып текшере бербейли деген ойдо, балким алар дагы күтүп турат, мындай карабашы мүмкүн да. Себеби мына мен айтайын, алайда жөнөкөй дыйканмын деп кой, Бишкекте Ташматтын Октябрь деген телеканалы бар. Ашматтын 1 май деген телеканалы бар да. Экөө Ташмат менен экөө саясий оппонент.
мунун 1 май деген телеканалы Ташматты Шваб иликтөө кылат. Мунун дайыр телеканалы тиги Акматты Шваб эбе кылат. Анан мисалы жана угарманда чалып атпайбы, мен кечкимге кимге ишенем билбей калдым. Ошон үчүн алайда ашага мен үчүн билбейм да. Журналисттерге ишенели десек, жакын журналисти бирөөнү айтып атат, биякын журналист бирөөнү айтып атат деген. Балким укук коргоо органдарында дагы ошол себептер да. Мен дагы бир аз Бизде телефон чалып бар экен, кабыл алып койсоң. Алло. Рахмат. Улантырың сөзүңүздү. дагы бир өзгөчө көз карашты айтып кетким келет да. Биз аз элбиз. Биз жанагы кылгылыкты кылып, түрмөгө түшө турганда даражага жетип калган кишини кармаш менен убара эмес. Ошол кишини ошол да күнгө жеткирбей турган, алдын ала турган чараларды кабыл ала билсек, жалпы биз бири-бирибизди камап, бири-бирибизди жамандап, кара пиар ушинтип максатка жетпейбиз дегеним. Мына мамлекеттик мындай саясий системага келели. Көпчүлүк ошо 27 жыл, 28 жыл ичинде балдыздар үчүн түзүлгөн министрлик, ведомстволор бар, калып калды. Токолдор үчүн түзүлгөн министрликтер бар, калып калды. Бир министр келет, 5-6 тууганын эстип келет. Өзү жарым жылдан кийин кетет жумуштан, туугандары калды. Ошентип отуруп мамлекеттик машина өтө семирип кеткен. Ал семиз машинаны эл көтөрө албай калды. Кантип мен дайыма айтып келем, коррупцияны хирургиялык жол менен даралабасак, ага эч кандай өтпөйт азыр. Демек кыскартуу керек. Кыскартуу керек. Мисалы үчүн, алыс кетпейли. Элге эч кандай пайдасы жок тил комиссиясы. Кимге кереги бар? Кыргыз тест. TOEFL даражасына жеткириш керек. Ар бир мамлекеттик кызматкер ошол экзаменди тапшырыш керек. Кишиге эмес, дежур чалдарга эмес, компьютерге тапшырыш. Ушундай нерселерге журналисттердин ошол нерсеге бийликтерди түртүүгө кандай роль ойнош керек? Ачык айтыш керек, ортого чыгарыш керек, коомчулукка чыгарыш керек. Ачык айтып эле атпайбы? Эми экинчиси, мисалы үчүн, жанакы элдер ассамблеясы. Сепаратисттерден башка эч кандай бизге жакшылык алып келген жок. Дагы жана омбудсмен институту. Бир нече клоундарды көрдүк, элге эч пайда. Эмне үчүн эл, кыргыз эли, салык төлөөчүлөр ошондой эч кимге кереги жок мамлекеттик түзүмдөрдү багып отуруш керек. Мына коррупциянын тамыры каякта. Ушундай кереги жок мамлекеттик машинанын санын кыскартып, уюмдарды, түзүмдөрдү жоготмоюнча биз коррупцияны жое албайбыз. Мына ошол эле социалдык коргоо министрлиги. Социалдык камсыздоонун өзүнүн арифметикасы дайын. Ага чиновниктин бир министрликти кармап отуруштун кереги жок. Мына кармашкан экен министрликтер эмне болуп атат? Министри баш, бир орун басары дөш, экинчи орун басары саякатчы. Мына коррупция. Кантип жоосуң? Анан кийин биз аз элбиз, кыргыздын жаманы да, уурусу да, туурусу да биздики. Биздин максат адамдарды каматып жазалаш эмес. Ошонун алдын ала билсек, ошентип анан кийин биз жалпы коомдогу мындай бир илдетти мындай сакайтууга ошо болот да. Аталган жол болот. Алдын алуунун бир чети журналисттер ошол эле бир нече болбой калган биздин ишке ашпай калган долбоорлор, ал нарын кесиптери бир нече сымый, бир нече эл аралык сымыйлар жазып чыккан. Бул нарын кесиндеги иш токтойт экен. Мүмкүндүгүн айтканда токтойт экен, бул болбойт экен. Барыбыз уралаганбыз. Бирок бир саналуу журналисттер жазган аны. Жок, бул болбойт экен, салбайт экен алар деп. Ошол сыяктуу эле кийинки тендерлерди айталы. Ошол эле баягы Чехиянын компаниясы келип Гестелага алмак кандай болду? Ал өзлөрү карыз кабатып айнек завод экен. Ошондо журналисттер тапты. Мындай эскертти. Алдын ала эскертип өтө. Бир нече ошондой тендерлерди ошондой журналисттер алдын ала айтып, болжолун айтты да, алар мындай болбой калышы мүмкүн экен дегенчи. Ошондон кийин сабак болду окшойт, азыр мындай карап калышты да, азыр тендер же бир нерсе эл аралык компания менен эме түзөрдө, келишим же бир нерселерди кыларда карап калды. Бул дагы мен айтам, журналисттердин анан Нанаспайкада болгон активдүү жарандардын эмгеги да, себеби активдүү жарандар өзлөрү түртүп берет. Мына мисалы мен ошолдан айтат элем, Эдил Байсалов бир топ маалыматтарды чукуп, анан журналисттерге берди да, муну иликтеп көргүлөчү, чото могул компания маяга жактагы шектүү экен депчи. Анан журналисттер аны иликтеп, ал телеканалдарга жайып, коомго жайгандып, анан акыры ошондой аягында чын болуп чыкты. Рахмат. Азыр Азиятка сөз берерден мурда бизде кыскача тыгуу бар экен, анан талкууга келебиз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Бул жолу биз коррупция менен күрөшүүдөгү журналисттердин ролу жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Мына Азият мырза, сиз ушул сиздер биздин ошо НТС телеканалында ошол иликтөө боюнча мен деле телекөрүүчү катары көргөн бир эки мисал эсимде калганда, ошол эле жанагы соттордун колуна акча алып жатканы боюнча көргөзүп, аны иликтеп терең кирип чыкканы, анан кийин мамлекеттик каттоо кызматындагы жанагы айдоочу көлүктөр сатылганы боюнча мындай так факты менен экөө тең мындай бүт көргөзүлүп берилген да. Ошолордун жыйынтыгы чыктыбы, мындай реакция болдубу? Алар бир жазасын алдыбы? Ошол мындай камерада алардын өңү, келбети, кайсы кызматта экенин, анан акча алып атканына чейин бүт кармалган учурлар болгон да. Бул жактан тактап кетет элем. Мага чейин иштеп кеткен ошо кесиптешим так ошо силер айтып аткан эки теманы иликтеп жакшы чыгарган. Анан алардын реакциясын билбейт экен. Бирок негизи эле ошо реакция жөнүндө айтсак, тилекке каршы бул жакта ошо пресс катчылардын жок болгону жаман болуп атат. Ошолор мындай журналисттер менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосундагы көпүрө болуш керек эле да. Мисалы, алар эмне үчүн аяктабар? Алар деген ошо журналисттерди негизи эле коомчулук айтып аткан нерселерди өздөрүнүн жетекчилигине жеткирип, бир аларды чечүү жолдорун издеп иштеш керек эле да. Азыр болсо алар бир гана жана же калкалоо функциясын аткарышат. Мисалы, журналисттер бирдемени иликтеп чыкса, жок андай эмес деп мындай жетекчилигин жаап жашырганга керек болсо ошо жетекчисин бир жерден кармап, андан интервью алайын десе астын тозуп, жан сакчысындай ролду аткаргандар. Азыр өздөрү да мындай аябай өздөштүрүп алганда жакшычы, именно бир гана ошо калкалоо жагынчы. Алар негизи ошо көпүрө болуп берип, анан кийин ар бир ушул жасап аткан, иликтенип аткан, айтылып жаткан нерселерге көңүл буруп, аларды жеткирип, алардын чечүү жолдорун издегенге жумшаса күчтөрүн, балким азыркы талкуу деле болбойт болуш керек болчу да. Жана кошумча кылып кетсем болобу? Ошол жанагы пресс катчылардын иши деп атпайсызбы? Ашып кетсем, мына бир 5-6 күндүн мурда болгон окуя. Ноокаттагы Агарт мектеби. Ал социалдык тармактарга чыкты дагы аябай реакция болду. Ошол эле замат билим министрлиги официалдуу, расмий түрдө бардык гезиттеги сайттарга, маалымат булактарына маалымат таркатышты. Бул жалган. Силер көргөн видео, бул былтыркы видео, былтыр эле жайылып калган деп. Анан ыдырыс барып, Азаттыктын журналисти барып туруп, анын бардыгын айгинелеп, ачыктап, чындап эле окуйт экен, окуучулар бар экен деп, аны көрсөттү да. Бирок андан кийин реакция жок. Демек, ошол кабары ошол жактагы алыска Зардалыдай элестетпей эле ошол жерге жеткен эмес да. Министрликте эми булар өздөрүнүн баягы жасап аткан иштерин билбегенинен, Манасбек айтып атпайбы? Ар бир тармак өзүнүн сонун бир учету болуш керек. Кимиси бар, эмнеси жок, кайсы жагын өнүктүрүш керек, кайсы жагын кыскартыш керек деген системдүү бир иш болмоюнча ал өзгөрө болбойт да. Бизде телефон чалуу бар деп атат, азыр кабыл алып коелу. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, каяктан чалдыңыз айтып, анан суроо сунушуңузду бериңиз. Алло, угуп жатабыз. Саламатсызбы, Бишкек шаарынан чыгып аттым, ушу журналисттер жакшы маселени козгоп. Мен суроо беретим ушу журналисттерге. Сиз чыгарган эфирлериңерди аттыңардан бир органды бирөө коркутпайбы, үркүтпөйбү? Эмнесин чыгардыңар? Сиз өзүңөрдүн жоопкерчилигиңерди сыгып атасыңар. Бирок ошонун аттыңардан чүнөлүкпү, бирок кишилерди мен чыгарып койдуңар, мен мынтип койдуңар деп силердин коркут, үркүтүү болдубу? Болгон жокпу депти. Ошо коркпой иштейсиңер дейм да. Рахмат. Коркпой иштейсиңер. Чыгаргандан кийин бирок ошо огоргандарга эме өтпөсөңөр чыгарыпчы. Кантип ойлойсуңар? Рахмат. Ушул суроону мен да бергим келип турат эле да. Бул албетте жеке коркутуу, үркүтүү боюнча биринчиден, экинчисинен тааныш билиш деп атпайбызбы биз? Кыргызстан кичинекей бири-бирибизге тамырлашып кеткенбиз депчи, анан ошо тааныш билиштер чалып жөн эле койбойсуңбу деген учурлар болобу? Эми мен деле бир чоң бир резонанстуу бир нерсе кылып, мындай чалып, ушу болбой калды, сен же болбосо коркуткан учур боло элек. Бирок тааныш билиштер чыккан. Бардык журналистте бир теманы жазып атса, күнүмдүк репортаж эмес, бир 4 мүнөттүк. Чоңураак 12 мүнөттөн ашып калып программаны жазып атсаң, сөзсүз таанышың же болбосо барган жерден сен өзүң каяктан болосуң депчи. Мисалы бир компанияга баралы, бир компанияга барып, бир мекемеге бир барып, ошонун эмесин айтып атасың, суроо берип атасың да, качы суроо бересиң да.
сиз мондай кылыптырсыз, асфальттын бул жагы төшөлбөй калыптыр, ошону төшөбөйсүзбү, бул пример да, төшөлбөй калып эмне болот десең, ал мындай деп өзүнүн жообун айтып бүткөндөн кийин сурайт да, сен каяктан болосуң деп, жанагы баланча жерден болом дейсиң да. Дейсиң, жакшы тура, муну таанисың дейт, таанысам, таанысам жок дейсиң. Кыска сүйлөшүп кетесиң. Себеби интервью алып аткан киши менен деле мамилени түзүшүң керек. Ошону түзүп эле кетип калбашың керек. Кийин ал кишиден 10 жолу интервью алышың мүмкүн да. Ошентип кетсең, кеткенден кийин ал через бирөөлөр аркылуу чалып отуруп, бирөө чалат да жөнүнөн. Кандайсың, жакшы. Тиги байкем барып кеткен турбайсың бе деп. Ооба десең. Ошо тиги эме. Байке болот анан. Жок, эме чыгарба деп деле айтпайм, бирок мындай. Ал байке мындай болуп атпайбы, анан ал байкенин мурда аялы ооруйт, анан ал мынтип жүрөт, ал байке өзү кыйналып жүрөт негизи. Ал жакшы байке ал. Демек элдик дипломаттар бар экен. Алды жакшы болчу деген болот да. Бул бизде чанда болот. Азаттыктын мен үчүн биз чанда чалат да. Бирок мен билем Азат үчүн көп саат болсо керек. Себеби Азатты тааныйсың беле, мага 2 киши чалган да. Сен журналистсиң, Азатты. Мен айттым, Азат жумучу кылыппы? Азат менен учурашам деген да. Чай ичкен эмесмин, бирок учурашып эле коем. Тааныбайм деген да, бирок Азатта көп болсо керек. Азат ушундай коркутуу анан эле болот, тааныш билиштер жумушчулар эле чалат. Эфирден көрүп атпайсыз, коркутат да. Коркуткандар болот эми. телефон чалып өзүнчө. Телефон аркылуу дагы мындай да айткандар көп эле болот. Анан жана тааныш билиштер аркылуу негизи журналист иштеп атканда, мисалы мен баштап атканда ушул жумушту үйдөгүлөр менен да кеңешесиң да. Ушундай жумуш сунуштап атышат, иликтөө же бул тармагында ошону алгантам, анан ал жакта мондай деп алдын ала талкуулайсың да. Ошол талкуулап аткан учурда эле айтып коюш керек да. Эгер бир күнү ошо жумуш учурунда бир тааныш билиштерден түшүп калса, чалмай жок депчи. Ошентип эле сүйлөшүп алыш керек да. Мына азыркы учурда кадыр баркым гаилердин арасында бар деп да айта албайм, бирок балким бардыр. Мисалы менин бир туугандарым түшүп калса, коюп деле коюшу мүмкүн да. Бирок менин бир туугандарым эч качан андайга барбайт, анткени аларга алдын ала айтылган да. Мисалы сен өзүң түшүп калсаң, өзүң башыңдан жооп беришиң керек деп. Биринчи өзүңдүн тааныштарыңан жана орустар айтып коет го, бей своих, чтоб чужие боялись дегендейчи. Анан биздин ошо ишмердүүлүк учурунда классташым чыкты, группалашым чыкты, кичинекейибизден чогуу өскөн досубуз да чыкты, аябай хит болупчу. Мисалы ошондойлорду 1-2 жолу чыгарып коесуң, болду, анан кийин эч ким чалбай калат да, тааныштардан. Чочун кишилер чала берет экен баары бир. Алар жана сен айткандай эле ушинтип мамиле Азаттын кайнатасы түшүп калса кандай болот экен. алар билет, алар тартип кылбайт да. Түшпөйт аларга астына ала Түшүп калса өздөрү жооп берет. Жигиттер, майдаланбай, мен бир мисалды айтып бергим келет да. Биз аспирантмын. 2 аспирант Фрунзеден Россияга учканы калдык. Билет проблема болчу. Самолет учкан атат. Biz айылдан келгенбиз. Анан бизди айтты, депутаттык комитетке баргыла деди. Ошол жакта билет бар деди, самолет орун бар деди. Биз чуркаган бойдон бардык. Барсак, эшикти бир аял киши ачты дагы, жок силерге мүмкүн эмес, бул жерде адамдар бар деди. Өмүр бою мен унутпайм. Демек, биз адам эмес экенбиз да. Бул коррупциянын тамыры коммунисттик доорго кетет. Бүгүнкү күндө ошол бойдон келип атат. Бүгүн да депутаттык бөлмө бар. Мен түшүнөм, президент, премьер-министр, спикер өтсүн ошондой бөлмөдөн. Катардагы элге кызмат кылган депутаттар үчүн эмне үчүн өзүнчө бир кириш чыгыш болуш керек. Эгерде ошол депутаттар баягы жалпы кирип чыккан жерден өтсө, Манас аэропортундагы коррупцияны билишет эле. Мына биздин өлкөнүн, мамлекетибиздин босогосун аттаган киши биринчи коррупционерлерге туура келет. Элдин 100% бардыгын жүктөрүн текширип өткөрүшөт. Эмне бир уч бажычылар тууру, анан элдин баары ууру болуп калат. Андай болбойт. Аны көзөмөлдөгөн киши жок. Себеби депутаттардан кофе ичип, жыргап башка жактан өтөт. Карапайым эл өзүнүн ууру эместигин далилдеп туруп анан өтөт. Ошондуктан ушундай бир принципиалдуу. Себеби Манас аэропорту, Манас аба майданы биздин эшиги чоң эшигибиз. Ушундайларды эмне үчүн иликтебесиңер дегенде. Ошондой өзгөчөлүктөр негизи туура айтасыз. Ошондой өзгөчөлүктөргө негизи журналисттер өздөрү деле күнөөкөр десек болот. Анткени жанакында айтып кетпеди, бул жакта ар кимдин өзүнүн жана 100 канал болсо 100 кожоюну бар дегендей. Ошондой эле ар ким өзүнүн кожоюнун же болбосо өзүнө жактырган кишисин көкөлөй берген да. Көкөлөтүп аябай мындай ханга теңеп же Кудайга теңеп, ушундай периштеге теңеп эле айта берген. Анан элдин да негизи ошондой мамилеге мындай расположенность пайда болуп калганда алардачы, ошондой мамиле кылыш керек деген мааниде. Анан
реакция кылбаган жагынан дагы өзүнүн күнөөбүз бар. Жана деле буга чейин деле тыгыда сүйлөшүп кеткенде айрым журналисттер ушинтип жакшы иликтеrini баштайт, бирок аягына жеткирбей эле акчасын талап кылып же болбосо акчасын үмүт етип алып кетип калат. Анан чыгарып койот. Анан чыгарбайт, ал эч жака чыкпайт, ал жөнүндө коомчулукта эч качан билбей калат. Талап коомчулуктан талап жогунан балким ошондой чыгып аткандыр. Мунун гана баягы чыгарам деп. Журналисттердин өздөрүндө мындай талап кыла турган же өздөрүндө бир көзөмөлдөп мындай контролго ала турган бирөөлөр керек болуш керек да. Жок, коомчулук ошону талап Коомчулук бар, бирок алардын ал жетпейт го, мисалычы. Алар айткан күнү деле алар ким аркылуу айтат? Ошол эле массалык маалымат каражаты аркылуу айтат. Массалык маалымат каражаты. Азыр деген массалык маалымат каражаты жок. Интернет ачып туруп каалаганын жазсаң, каалаган жерге барып, анан ал кишинин ким экенин көргөзүп койгонго бир мүмкүнчүлүктөр болот атпайбы? Эми теленин азыркы күндө орду бар. Биз каалабайбызбы, бирок мына Бишкек, Ош жана областтын борбору, бир чоң аймакта жайгашкан жерлерде интернет аябай жакшы. Жаштар арасында Интернет жакшы. Facebook колдонгондор бул борбор калаада жашагандар, региондо жашагандардын Facebook колдонгондору аз шанды кезишет. Instagram же болбосо Одноклассникте отурушат. Жана талкууланып чыккан маселелер дагы ал айыл жергелерине теле аркылуу жетет. Теленин азыркы күндө күчү бар. Биз социалдык тармакта эле шектелип калуунун чеги жок да. Тема көтөрүп чыкканга блогерлер, активисттер жөнөкөй жаран бир нерсени көрүп калып, байкап калып, анан ошондо ортого таштаса, анан аны иликтеп чыга турган журналисттин иши болот. Азыр эме убакыт тар, ошон үчүн дагы бир көтөрө турган маселелерди толуктап айтып кетели. Мисалы, башка эл аралык тажрыйбада, чет өлкөдөгү, башка өлкөлөрдөгү бир талкууларды, ошондой журналисттик иликтөөлөрдү ала турган болсок, мындай бир жок нерседен бир кичинекей бир илинчекти бир таап алып, анан ошону мындай чуап отуруп түйүнө жетип атпайбы? Ошо жиптин учуна чейинчи. А бизде көпчүлүк учурда ошол журналисттик иликтөөлөр бул коомчулукта бир ачыкталып, бир жогоруда айтылгандай мына блогерлер тарабынан же болбосо көргөн кишилердин жазып, эл арасында бир имидж деп жүргөн нерселерди анан кийин иликтеп, ушул сыяктуу ушундай бир жок нерседен эл көрбөгөн, башкалар көрбөгөндү бир көргөн учурлар болобу ошону? Ооба, эми эл аралык журналистикада деле эл аралык ошол иликтеп аткандар деле ошол бирөөнүн көргөнүн же социалдык тармактан жазганын түнү өткөн заман укмуш өнүккөн. Биринчи класстарда дагы смартфон бүт баарында бар. Азыр журналист өзү бир уникальный эч ким таба элек теманы алып барып көтөрүп чыгыш бул өтө сейрек кездешет. Ошон үчүн эл барбаган жерге барып ошондой маселе көтөрүп. Ошон үчүн ошол эл жайып берген, мисалы, могу жерде коррупция бар экен деген айткан нерсени мойнума алып айтпайм, Манысбекке кошулупчу. Биздики кээде пикирлердин эле топтому болуп калат иликтөөбүз. Ооба. Бул мүттү мынча чечкирек экен дегенчи. Ооба. Ушул менен токтолуп калып атат. Эл айтып берген аны коррупция бар экен могу жерде маршруткадагылар 10 сомдон албай атат, мамлекет коюп берген 15 сомдон алып атат дегенди. Журналист барат дагы, сен эмне 15 сомдон алып атасың, менин акчам жетпей атат дейт. Анын артында ким турат? Жүргүнчүдөн сурайт, а сен эмне 15 сомдон? Сен мен айла жок жумушка кетип 15 сом төлөп атпаймынбы деп, бирок кыйналып атабыз деп коет. Анан барып туруп бир эксперттен сурап коет. Сен негизи маршруткалар 10 сомдон болуш керек деп коет. Ошондой болуп бара иликтөө эмесчи. Ал эмнеге 15 сом кылды? Ал качандан бери 15 сом кылып жүрөт? Эмнеге ошо 15 сом кылса казынага ошо 5 сомдон казык канча сом тиги пайда тапты? Аны 5 сом канчасын алакы төлөгөн жок деген бир мындай град иликтөө болгон жок да. Пикирлер чук берип коет. Шак кетти. Коомчулук аны күтүп турган, себеби бирөө чыгарган да, анан эмне кылар экен деп. Анан кетти, ошентип кетти. Анан ошон үчүн баягы мынтип үстүнөн эле бар журналистикке кетип атканда кошулат. Анан дагы бир нерсе карабай эле, кичине азыр сөзүңүзгө жаш муун бар, айтып атпаймынбы, ошо клуб KG же башка айтып аткан, иликтеп түбүнө жеткен муун бар. Азыр бизде 1,5 мүнөт калды деп атат, ошон үчүн кыска бир ой пикирими айтып келет. Биз азыр коомчулукта бир ар бир жума сайын бир жаңы маселелер чыгып, анан ушундай иликтөө чыгып, же болбосо анан арты унутулуп калып, жаңысы чыгып эле ушинтип кетип бараткандайбыз да, мындай түбүнө жетпей аткан жокпузбу? Табият ушундай да адам бат эле унутат. Бат унутат, бирок журналисттер алып чыккан материалды байма-бай көтөргөнү бирок ошол чыккан иликтөө болгон материалды тийиштүү органдарга кайрылып, кайрадан сурап, бир байланыш түзүп туруш керек. Ошол мындай уландысы кийинки ошо сериал деп. Сериал эмес, ошо аягына чейин чыгыш керек да. Башталды, жетти бир туу чокусуна, анан аягына чейин чыгыш керек. Логикалык Ансыз иликтөөнүн маңызы жок болуп калат да. Сиз эми азыр эмне кылыш керек? Коомдогу жарат бышып жетилди да, ал жарылып атат. Ал табигый нерсе. Иликтей бериш керек. Ушу бул жакта айтылгандай эле
байланышты үзбөй эле улам аркасынан кайталап эле жообун алганга аракет кыла бериш керек да. Бул бирок тилекке каршы элди тажатып өткөн, ошон үчүн көп учурда буга кызыкпай деле калат экен да, элге кызыгы тарап кетет экен бат эле. Анткени жаңы бир бум пайда болот, элдин баары ошого көңүлүн буруп кетет. Эски маселе унутулуп калып атат. Эски маселе унутулуп калып мындай коомчулуктун суроо талабы дагы ушуга күнөөлүүбү балким? Жок. Аягына чыкпай жеткен. Журналист чыгармачыл адам да. Иликтөөсүн тартканда кинодой тартыш керек да. Жөн эле иликтөө болот атам дебей. Кийинки сериясы болот. Улам иликтөөлөрүн көрчүмүн да. Биз өзүбүз кыйрат иликтөө тартпайбыз, бирок көрчүмүн да, кинодой кылып тартыш керек. Ошон үчүн журналист кайра эскертип туруш керек. 10 сомго түштү маштыкка дегенде ошо кайра эскертип туруш керек да. А эмнеге түшпөйт деп кайра эскертип туруш керек. Ошон үчүн жаш журналисттер бар, дагы иликтейт. Мындай. Буюрса учубуз кур эмес. Учубуз кур эмес. Мен бир нерсе кошуп кетейин. Иликтөөдө журналист ошол эле прокурор, ошол эле баягы териштирүүчү, следовательдей болуп, эч баштан баштагандан кийин аягына чейин жете тургандай детективдей иш алып барыш керек. Мына ошондо жыйынтык чыгат, мына ошондо таянак чыгат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анын ичинде биздин программаны көрүп жаткан, балким эртең ошо интернеттен көрө турган биздин атка минерлер, өлкө жетекчилери ушундай журналисттер айткан көйгөйлүү маселелерди көңүл буруп, ошол эле мамлекет башчысы айткандай, коррупция менен күрөшүүдөгү бир жардам бир маалыматтык материал катары колдонушуңарга тилектештик менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Программаны мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кайрадан кечиңиздер көңүлдүү улансын.